Arxitekturadan, юристтен de konsultasiya alıp gittim ben. Sen 9 qavat үй салсаң bu? Наразы болуп жаткандар Оштун Наркичи районунда жаңы түшүп жаткан 9 кабаттуу үйдүн курулушуна каршылыктарын билдирүүдө. Жашоочуларды курулуш номер 1-үйгө өтө жакын түшүп жатканы чоочалатып жатат. Айтымдарында аралыктын жакындыгы алардын үйүнө коркунуч жаратышы мүмкүн. 40 болуп турат мына. Мынага чейин көрүңүз, туруңуз. Onlar anlara takip atat. Emdesipler. 3.40 bolou kelүү. Мына өзү граница ойлойт. Мына алып. Өзү границадан даже 1 метр uzak. Граница болду. Граница кол этаж болуп түшкөндө е сайты салбай эле мыналарды эме кылып туруп, баардыгы бирдей болсун. Азыр 4 метрге жетпеген аралыкка 9 кабаттуу үйдүн түшүп жатканына жашоочулар макул болбой турушат. Ошентсе да ал жерде мурдагы дүкөн бузулуп, курулушка жерди даярдоо иштери башталып кеткен. Жаңы эле жер казылып баштаганда жанаша жайгашкан үйдөгүлөр жарака пайда болуп жатканын айтып чыгышты. Магазинди бузганда вибрационный молотилка менен уруп үйдүн көп жерлерине залакасын кетирди. Ыстыктары ажырап кетти. Азыр барып көрөсүңөр. Эл мага жалоп кылып атат. Сиз домкомсуз деп. Насча? Мына 1-2 жылдык, эже. 2 жылдык? Мен 2 жылда hiç байкаганым жок ушуну. Неме? Көргөн да эмеспиз. Мындай эле карап туруң. Сыйрылганда шуну гизге түшүп атты. Неге тарткан? Сен эрден сакканга көрдүң. Мүмкүн мурун жарака кетти делген Батир Нуртазаевага тиешелүү. Ал үйүндө буга чейин эч кандай жарака болгон эмес деп айтты. Качан гана курулуш башталганда 2 бөлмөсүнүн дубалдары мынтип жарылып кетиптир. Жарака жок эле, азыр 2 жылдык деп атпайбы? Аны көрүңөргү узун мындай жаракат. Мыналар көчүп түшүп атат бурчектери мындай болуп. Жана мындай жаракат түштү, из түштү. Андан да көчүп түшүп атат мыналардын үстүнө. Шыпырып атат, пылесос менен соргузуп атат түшкөндөрүн. Дагы салаңдап турат го, дагы көчкөлү. Көрдүңөрбү ананда? Булар таанып атат 2 жыл мурунку. Мен ого чейин көргөн эмесмин мен. Ондай жарака. Көрүп атам, ушулар кургандан бери пайда болуп калган. Номер 1-үйдө жарака кете баштады дегендерден Нуртазаева жалгыз эмес. Дагы 2 Батирдин жашоочусу да ушул абалды айтып даттанышат. Айтымдарында жаңы башталган курулуш алардын үйлөрүнө өтө жакын түшүп жатканы себеп. Эми onu казып койгон, onu толтурабыз деп атат. Толтуруп трамбовка кылганда, ол вибрация берип туруп, жер титирөөдөн 5 метр болуп биздин үйлөр дагы кетет. Трещина болот, ыстыктар ажырайт. Эми onu кандай чечилет билбей атам мен да, башым катып атат. Биз өзүбүздүн жашоо үчүн эле күрөшүп атат. А булар болсо биз силерди бирөөлөр күчкүчтөп эме кылды деп атат. Андай эмес. Жүрөрмүн, кийин карасам, пол кадимкидей крашится этип, кусочектер жерге жаткандан мен тазалап жүрө берген болчумун. Анан кийин карасам, биягында стройка өтүп аткан экен. Түнү менен уйку жок болуп, анан эмне деди? Малата бой деди, бир нерсе деди. Ошол өткөндөн, анан кийин күндө кечинде мындай крошкалар жерге түшө берди, анан кийин тазалап жүрөмүн аны. Трещина эмес ал. Любой доказать берейин. Трещина эмес, бул панельный дом, панельный домдо, например, мына жерде деле панельный болгон. Ортосунда пөк болот, пенопласт. Четтерине резина болот. Мына улашылганын карасаңыздар, кара. Смазка кылып жабып койгон. Ошол резина жер титирегенге немеге ошону коюлат. Сөз болуп жаткан курулушту МК Group компаниясы жүргүзүп жатат. Компания жетекчилигинин билдирүүсүндө жанаша үйдөгү жаракалар эски жана анын курулушка тиешеси жок. Азыр 80 Батирлүү үйдүн жашоочулары курулуштун мыйзамдуулугун териштирүү боюнча тиешелүү кызматтарга кайрылышкан. Катта курулушка тургундардын уруксат суралбаганы жана эки үйдүн жанаша жайгашышындагы коопсуздук маселеси жазылган. Мына өзүңөр деле көрүп атасыңар, азыр эч кандай полив жок. Су чачып туруп, анан чукуп алса болот эле. Булар бай адамдар экен. Жашоочуларды признавать этпей атат. Колуңардан келсе, жалып өтөтө бергиле. Биз документти Бишкектен бүтүрүп келдик деп атат. Курулуш чынында эле уруксатсыз башталганын архитектура башкармалыгы ырастады. Мекеме сунушкат казуу иштери башталганга чейин эмес, бүтүп калганда түшкөн. Бүгүнкү күндө биз эскиздик долбоорду карап, аны мыйзам чегинде талаптарга жооп бергендиги же жооп бербегендиги тууралуу азыркы учурда биздин башкармалыкта каралып жатат.
Ал эми курулушту куруп алгандыгы тууралуу, катлабанды казып алгандыгы тууралуу биздин ошол жерди тейлеген жергиликтүү адистер тарабынан ошол катлабанды казып алгандыгы тууралуу курулуш ээлерине тийиштүү эскертмелер жана түшүндүрүү иштери жүргүзүлгөн. Ошол боюнча бизден эч кандай курулушту көзөмөлдөгөн ишканага кирбегендигибизден ошондо эч кандай чара колдонууга мүмкүнчүлүгүбүз жок. Учурда курулуштун мыйзамдуулугун архитектура кызматы карап жатат. Ал эми экологиялык техникалык инспекция эки үйдүн жанаша түшүндөгү коопсуздугун териштирүүдө. Ошондой эле бул ишти Ош шаардык сотуна өткөрүп берүүнү көздөөдө. Ажибай Пайзидин уулу, Бактыяр Асылбек уулу, Кем Медиа. 7 метрди кантип толуктайсың анда сен? Кыгызга артып, оркалатып, сүйрүп, жан чачың болгондо сүйрүп